Чолпонбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 10 Б классы. Класс жетекчи Суер Алиева жаңыл. Кыргызстан алгачкы эгемендик алган жылдары өзүнчө өлкө катары мамлекеттик символикаларды иштеп чыгуу зарылдыгы бар болчу. Ошол учурда легендарлуу парламент мамлекеттик туу, герб жана гимнди иштеп чыгууга сынак жарыялаган. Анда 100-гө жакын эмгектер тандоого коюлуп, жыйынтыгында азыркы туубузга токтолгон. Кыргыз Республикасынын туусу 1992 жылы 3 мартта Жогорку Кеңеш тарабынан бекитилген. Анын ортосуна алтын түстөгү бирдей өлчөмдө 40 нур болуп чачыраган күнгө окшош тегерек жайгаштырылган. Күндөй төгөрөктүн ичинде кыргыз үйүнүн түндүгү кызыл түстөгү берилген. Желектин туурасы анын узундугунун 5/3 бөлүгүн түзөт. Жаркыраган төгөрөктүн диаметри желектин туурасынын 5/3 бөлүгүн түзөт. Түндүктүн диаметри жаркыраган төгөрөктүн диаметринин жарымын түзөт. Желектин бир түсүнүн кызылдыгы эркиндиктин жана тайманбастыктын символу. Жаркыраган алтын күн бейкуттукту жана байлыкты чагылдырат. Ал эми түйүү кутунун символу. Бир айлампага бириктирилген 40 нур байыркы 40 урууну бириктирүүндө Кыргыз өлкөсүнө бириткендигин айгинелейт. Түндүк өлкөдө жашап жаткан элдердин биримдигинин символу. Желектин кызыл түсү Айкөл Манастын туусунун түсү болгон. Авторлору Эдил Айдарбеков, Бекболсун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Маматбек Сыдыков. Ал эми мамлекеттик туу күнү